Жума намазда эшик суук. Эшикте окуганда бут кийимди чечпей окусам болобу? Туура, кыштын күнү өзү бизде 4 мезгилибиз тең бар. Суук болуп калат, бетондун үстүндө туруп калабыз. Колуңуздан келсе, ыңгайлуу болсо, бут кийимиңизди чечип туруп, анын үстүнө туруп алганыңыз жакшыраак. Себеби дегенде, шарлукаяларда ушундай келет. Мисалы, бир куртка болсо, бири-бирине жабышпаган, шырылбаган. Ич жагы нажас болсо, сырт жагына окусаңыз болот, сырттагы нажас болсо, ич жагын оодарып алып, намаз окусаңыз болот деп келет. Бири-бирине жабышпагандыктан. Ошол сыяктуу бут кийимди мындай коюп туруп, анын үстүнө чыгып окуганыңыз жакшы. Эгерде шаар жерде оңой да, бу жерде мал жок, шаар баары эле таза эле. Пайгамбар хадис барго, бир жерде басса, нажасты баспан кайра таза жерлерди басып кеткен болсо, таза болот деген хадистер бар. Ошонун негизинде бут кийимди бир карап коюш керек. Эгерде нажас жокпу, көрүнүп турган нажас жокпу, демек жанагындай зарылчылык болгон учурда бут кийимиңиз менен окусаңыз болот, ооба. Бирок колуңуздан келсе, бутуңузду чечип, ошонун үстүнө туруп алганыңыз жакшы. Өзгөчө жума намаздарда көйгөй болуп атат да. Ошого азыр эми оңой болуп калбадыбы? Кичине пеноплекс деген бар, пеноплексер болот, жосо жука фольгалар. Ушундай жука эле алып алыш керек дагы. Ошону чечип, ошону чөнтөккө бүктөп салып алсаңыз болот фольганы. Кабаттап. Акырын ошону төшөп, ошонун үстүнө окусаңыз, бул керемет болот, маселе оңой эле чечилет. Мунун экинчи бир маселеси салыштырмасы мындай болот. Кече бизге бирөө митип сурай берип атат. Үйдөгүлөр дрожго нан жасайт. Эми ал баланы биз басмырлоо ниетинде айткан жокпуз. Ошондой бир маселе чыгып калса, чечип коюу жолуна аракет кылыш керек да. Проблема жараткан жака багыт албай, чечүү жолуна багыт алышыбыз керек. Ошол бала айтат, үйдөгүлөргө айтсам деле болбой атат, мына дрож күмөндүү десем деле болбой эле жасай берет. Мен ошол нанды жей беришим керек же жебей эле коюшум керек деп. Анан биз ага айттык. Дрож итпекер эле турат, арзан эле турат. Бар дагы базарга дрожуңарды мен алып келип берейинчи деп туруп, адал шарттын негизиндеги дрождорду, ачыткыларды алып келип, мынакей эми жасай бергиле деп койсоңуз, оңой болот. Дин жеңил турбай, оңой турбай деп. Анткени намаз окуган туугандарыбыз бар, жеңелер бар, намаз окуй элек жеңелер бар. Аларга ыңгайсыз абал пайда болот дагы. Ошонун айынан келишпестик жана ырчыр да күчөп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жанагындай акырын дрожду сатып алып келип берип койсо, маселе чечилди, оңой болмок. Мунун сүрөтү да ошол сыяктуу. Жеңил жагына, оңой жагына эмнесибиз керек, ыкташыбыз керек. Жанагындай бут кийим болот, анан бирөөсү болбойт деп кызалап болуп атпайсызбы? Ошондо күмөндүү нерседен секирип туруп, фольганы акырын төшөп аласыз, ошонун үстүнө намазды окуп, кайра бүктөп чөнтөгкө салып алып кетип каласыз. Оңой. Коробкалар бар азыр, кардондор. Акырын алып келип бүктөп алып келип саласыз, ошонун үстүнө туруп намазыңызды окуйсуз, оңой болот. Эгер алда табылбай калган болсо, анда айла жок, анда бут кийим үстүнө окуйсуз, болгону бир шарт менен, бут кийим менен. Астында нажас жок болсо.